Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер үй бүлөдөгү мамилени бекемдөө темасында маегибизди көрө аласыздар. Бизде конокто психолог, консультант, ошондой эле Бакыт клубунун негиздөөчүсү, ар тараптуу ишкер айымдарыбыздын бири Венера Букотаева. Ассаламу алейкум, Венера эже, бүгүнкү биздин эфирге кош келипсиз. Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрүүчүлөрү. Барыңарга ассаламу алейкум. Рахмат. Кадырлуу көрөрмандар, эгерде биздин темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, бизде WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номери 0705 96 94 41. 0705 96 94 41. Эмесе маегибизди баштай берсек, Венера эже. Негизи эле үй бүлө бул кичинекей мамлекет экен да. Бул ушул чакан мамлекеттин деле өзүнүн жол-жоболору, милдеттери, жоопкерчиликтери бар. Эмесе эң эле алгач ушул жоопкерчилик жана милдеттер туурасында айтып өтсөңүз. Үй бүлө бул кичинекей мамлекет болгондуктан кийин ар биринин өзүнүн багындай жоопкерчиликтери, өзүнүн милдеттери бар да. Бирок эми очень жаль. Биздин айымдар болсо, көбүнчөсү эркектердин дагы милдеттерин өздөрүнүн мындай мойнуна алып алгандыгы бир чоң каттачылыктардын бирине кирет да. Негизи мындай болбош керек. Бунун негизинде көпчүлүк баягы үй бүлөлөрдө дагы уруш, жаңжал, салыштыруу, баягы түшүнбөстүктөр да келип чыгат да. Эми бул эле көйгөй эмес, мунун көйгөйлөрү көп, айта берсе сөз көп да. Бирок бул жерден бул көйгөйдү кантип баягыдай үй бүлөнү кантип бириктирип бекемдетсек болот деген негизги маселени айтып кетсек, бул жерден үй бүлө кичинекей мамлекет болгондуктан кийин мамлекет сыяктуу эле үй бүлөнүн дагы өзүнүн символикалары, өзүнүн баягындай коргоочу нерселери болсо, эмоция, сезимдерди берүүчү нерселер болсо, үй бүлө дагы бекемдейт да. Башкача айтканда, мисалы үчүн мамлекет, ар бир эле мамлекет, улутта өзүнүн кийими болот. Эмнеге биздин үй бүлөлөр деле өзүнүн үй бүлөлүк кийимин баягы чыгарып, бирдей кийинип, жакшынакай жүргөн деле оң да. Баягы бул жакшы сезимдер жаратат, биримдикти күчөтөт да. Ар бир мамлекетте өзүнүн гимни бар. Мисалга алганда, баягы Москвада Мавлип Аннаби кечесинде канча миңдеген кыргыздар чогулуп гимн ырдаганда, бардыгы колдорун жүрөгүнө коюп, баягы мен кыргызмын деген намызын баягы сезип, ушунчалык баягы патриоттук сезимдердин жаратканын көрөсүздөр да. Көздөрүнөн жаш чыкканча ошончолук бир сонун нерселерди байкасаңыздар болот адамдардын беттеринен. Ошол сымал эле бул символикалардын бардыгы мамлекетке эмне үчүн керек? Бул мамлекеттин биримдигин бекитүү үчүн, андан тышкары коргоочу нерсе болуш үчүн да. Бизде үй бүлөлөрдө коргоочу нерселер болсо, биз дагы үй бүлөбүздү коргойбуз. Эркектер дагы, баягы мырзалар дагы үй бүлөсүн коргогонго аракет кылып калат да. Бунун негизинде айым киши жакшы жылуу сезимдерди тартуулаганга аракет кылыш керек. Башкача айтканда, ошол жакшынакай маанай түзүп берүүчү нерселерди бериш керек да үй бүлөгөчү. Кандайдыр бир үрп адаттарды, өзүнүн үй бүлөнүн ичиндеги баягы салттарды айым киши жаратыш керек да. Анын негизинде баягы кыз киши деле апасын көрүп, мен деле апам 4-күндөрү плов жасачы эле деп балдагы үй бүлөсүнө бул адатты алат өзүнө. Ошол сыяктуу адаттарды эми ар бир үй бүлө өзү ойлоп тапса деле болот. Бул дагы биримдиктин бир чоң күчү болуп эсептелип кетет да. Бул дагы баягы башка үй бүлөлөрдөн айырмачылыгын көрсөтөт да. Башкача айтканда, мырзалар дагы, бул үй бүлөнүн мырзасы дагы кандайдыр бир намысын көтөрүүчү адаттар дагы ойлоп тапса болот да. Үй бүлөлөргө анан бул эң негизгиси баягы кичинекей мамлекеттин бекемдөөсүнө жакшы жол көрсөткөн
көрсөткүчтөр десем болот. Бунун негизинде ар бир инсан дагы үй бүлөдөгү өзүнүн милдеттерин дагы туура аткарып, өзүнүн ордун билген да оң да. Көбүнчөсү азыр айым кишилер дагы өзүнүн ордун жакшы биле бербейт. Эркектердин ордун талашат, атандашат, мен да кыла алам, мен дагы колуман келет, мен дагы унаа ала алам, мен да квартира ала алам, сенин эле колуңан келет бекен деген сыяктуу атандашуу дагы бар да. Бул салыштыруунун негизинде келип чыгат да. Негизи биз ушундай көнүп калган экенбиз да, ушинтип салыштырып өмүр сүргөндүчү башка адамдар менен. Бирок силер негизинен эң чоң көз карашты өзүңөргө жөнөтүшүңөр керек, өзүңөрдү көрүшүңөр керек да. Мен кандай үйүмдө адамдарга сезим жаратып атам, мен кандай милдеттеримди аткарып атам, менин милдеттерим негизи кайсы? Бул үй бүлөдө тамак жасап, багы үй жыйнап же болбосо балдарга туура тарбиялоо эле эмес да. Айымдын милдеттери өтө көп да негизи. Ошондой эле анан көпчүлүгү багы эркектин милдеттери азыраак, аларга жашоо ыңгайлуураак деп көрөт. Андан көрө мен эркек болуп туулуп калсам экен деп ойлойт. Туулуп калсам болмок эле депчи. Бирок бул дагы чоң жаңылыштык да. Силер өзүңөрдүн баалуулугуңарга жараша дагы үй бүлөдөгү силерге болгон мамиле дагы өзгөрөт да. Анан ошол милдеттер дагы силер өзүңөргө өзүңөр алып алганда, баягы эркектин милдеттерин алып алганда, эркек деле мейли мага ыңгайлуу, анда кыла бер деген сыяктуу да мамиле жасап калат. Бул да бир аз туура эмес. Чоң рахмат, Венера эже. Мындан сырткары жанагы үй бүлөдө мамилени жакшыртуу үчүн дагы эмне кылыш керек? Көпчүлүк айымдар баягы күйөөгө тийип атканда дайыма эле, көпчүлүк эмес, бардыгы эле да, айымдар өздөрүн алдайт да. Эркектер башкаларда же болбосо айымды алдайт десек болот. Айым кантип өзүн алдайт? Мен бул эркекти оңдоп алам, өзгөртүп алам, мага жакшы мамиле кылат, же дагы кандайдыр бир толтура өзүнө алдаган нерселерди айта берет да ичинен. Бул баягы күйөөгө тийгенден кийин кандайдыр бир өзгөрүш көрбөгөндө айым киши маанайы чөгүп, баягы аябай нааразычылыктарын билдире баштайт. Анан иштеген айым болсо дагы огош битер нааразычылыктар көбөйөт. Анткени иштеген айым өзүнүн акчасын дагы баягы бере бергенде, ал дагы баягы ошол акчаны тапканга кеткен күч аракеттерин берип салганын эч качан кечирбейт да. Ошон үчүн мисалы үчүн исламда деле айтылган, биз айымдар баягы милдеттүү эмеспиз да. Эркектерге өзүбүздүн баягы айлыгыбызды бергенгечи. Бул ачуу чындык болушу мүмкүн көбүнчөсү көп айым эркектерге, бирок бул чындык да. Анткени ушул нерсе дагы баягы үй бүлөнүн мамилесин бузат. Бирок канча бир аябай жакшы мамиле болгон учурда деле, сүйүү менен тийгенде деле, айым киши үй бүлө курганда деле мамилелер бузулуп кете берет. Эмнеге? Анткени адамдар өзүнүн бири-биринин сүйүү тилдерин билишпейт да. Мисалга алганда, адамдар өзүнө бактылуулук каалайт, акча, ден соолук, сүйүү каалашат. Бирок буларга карай эч бир билим алышпайт. Ар бир нерсенин өзүнүн билими бар, сүйүүнүн дагы билими бар. Мисалга алганда мен айтып кеткен сүйүүнүн сөздөрүн дагы баягы түшүнбөйт бири-бирининчи. Бул сөздөр болгону 5 эле түр сөзү бар да. Мисалга алганда, керки айымдар баягы мени сүйөт деп качан түшүнөт? Аны сылап, баягы кучактап, сен жакшысың деп баягы ага мындай поддержка бергенде түшүнөт. Именно кол менен баягы ага колун тийгизгенде. Экинчи тили, сүйүү тили бул сөз да, жылуу сөз. Сен жаным, жалбырагым, алтыным, күчүгүм деп баягы эркек киши айтып турганда, аял дагы мени жакшы көрөт экен деп түшүнөт да. Кээрки айымдар болсо белек алганда гана түшүнөт да, бул үчүнчү тил. Белек бербесе, эмнеге мага белек бербейсиң деп баягы нааразычылыгын билдирет. Төртүнчү тили бул убакыт. Бирге убакыт өткөрүү. Бул жөн эле бири-бирин карап отуруу эмес да, кандайдыр бир нерсе жазуу, чогуу тамак жасашабы, чогуу сейилдешеби, же бир жакка чыгышабы, же киного барышабы. Бул дагы баягы бирге айым
айым менен бирге баягы мырзасы убакыт өткөрсө мени сүйөт экен деп түшүнөт да. И баягы 5-чи бул кээинки айымдар баягы мени сүйөт деп качан түшүнөт, ага жардам берген көрсөткөндө. Чыныгы сөз менен эмес, жардам көрсөткөндө. Ошон үчүн көпчүлүк баягы наразы болгон адамдарды угуп көрсөңүздөр, силер дагы көп нерсени түшүнөсүңөр да. Мисалы үчүн кээинки айымдар айтат, ой, кечке эле сөз менен эле мен сени жакшы көрөм дей берет, эчтеке кылбайт дейт да. Буну айымдын суюу тили жардам экенин түшүнөсүз да. Кээинки айымдар болсо белек берип алып өзү керсейип отурат. Мен бир курбум айткандай баягы белек берди дагы андан кийин өзү керсейип эле отурат, кыйын киши сымал болуп, мени вообще жакшы көрбөйт дейт да. Бул просто айымдын баягы сүйүү тили белек эмес, сөз болгон да. Ошол эркек дагы, мырза дагы баягы айымына мен сени жакшы көрөм, сен деген акылдуусуң, жакшысың, мен сени ушундай сыйлайм деп жылуу сөздөрүн тартууласа, белеги жок эле, ал мени сүйөт экен деп түшүнмөк да. Ошон үчүн көпчүлүк айымдар дагы жашоодо баягы мырзаларынан сен мени сүйөсүң деген суроону да көп беришет да. Баягы бул суроого жооп алыш алар үчүн кандайдыр бир далил сыяктуу да. Бирок бул дагы туура эмес. Анткени сен мени сүйөсүңбү деп сураган нерсе дагы, мен окуучуларым билет, мен дайыма айтам, бул эркектин мээсинде дагы нейрондордун түзүлүшүн дагы башкача мындай оңдойт да. Башкача айтканда, ал да ойлонуп калат, чын эле мен бул айымды сүйөмбүчү, сүйбөймүн деп өзүнө суроо бере баштайт да. Анан мүмкүн мен бул айымды чын эле сүйөмбү же сүйбөймүн деп кандай жооп келет, ал мырзага ал да белгисиз да. Ошон үчүн сен мени сүйөсүң дегендин ордуна баягы сен мени сүйөсүң да деп ага мындай кандай десем, илеп белгиси менен баягы тактаган суроо эмес, тактап айтканы жакшы да. Сен мени сүйөсүң да депчи. Сен мени сүйөсүңбү дегендин ордуначы. Ошондо чын эле мен бул айымды сүйөм да деп ал дагы баягы сүйүүсү дагы, сезимдери дагы күчөйт да. Анан бул сүйүү тилинин негизинде биздин негизи кыргыздарда мамиле боюнча өтө көп суроолор пайда болот. Кайнене келиндин ортосунда, бала менен эненин ортосунда, ата менен баланын ортосунда, негизи жумушта болгон адамдар менен баягы мамилелерди жакшы нукка түшүрүп алгысы келет. Бул сүйүү тили бардык адамдарга иштейт да. Болгону биз баягы сүйүү тилин, жакындарыбыздын сүйүү тилин билишибиз керек. Алар кандай сүйүү тилин каалашат, бул башка жол болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ал белек менен кааласа сүйүү тилин, өздөрү берген сүйүү тили башка болушу мүмкүн да. Башка берген сүйүү тили мисалы үчүн сөз болушу мүмкүн, же болбосо жардам берүү болушу мүмкүн. Ошон үчүн силер жакындарыңардын сүйүү тилин билип алсаңар, кайненеңердин мисалы үчүн деле, ал дагы өтө силерге чоң жардам берет. Анткени кайнене ошондо түшүнөт да, бул келин мени жакшы көрөт экен. Чындыгында мен каалагандай жүрөт экен. Мен каалагандай баягындай келин алыптырмын деген ичинде сезим пайда болот. Анткени ар бир адам дүйнө жүзүндөгү мени сүйсө экен деп каалайт да. Адамдар мени жакшы көрсө экен деп каалашат. Бул негизги баягы адамдын каалоосу болуп саналат да. Каалоону аткарыш үчүн биз болгону ошо баланын да, кайнененин дагы, туугандардын дагы баягы сүйүү тилин билип алсак, биз аларга ыңгайлашып жашоо өткөзөбүз деген эмес. Бул жерде болгону биз аларга эми башкачараак эле мамиле кылып койгондо биз өзүбүзгө ыңгайлуу жакшынакай мамилени алабыз да ошонун артынан. Бул туура нерсе да. Рахмат, Венера эже. Мисалы, азыр туура айттыңыз. Демек, бул жерде үй бүлөнү бекемдөөдө эң бир баштапкы нерсе бул жылуу сүйлөө, жылуу, сыпайы ошолордун тилин таап билүү деген да бир тыянак келип атат. Анан кээ бир үй бүлөлөрдү байкайбыз да, мисалы ошол жубайы, жолдошу башында абдан бири-бирин жактырып, жакшы көрүп, баш кошушат. Анан кийин жубайлар айтат, мен башында өмүрүмдө бир эле жолу гүл берген ошол бойдон гүл алып элекмин. Же болбосо жолдош күткөн нерсени жубай жасабай калат, же жубай күткөн нерсени жолдош жасабайт да. Бул учурда эмне кылыш керек? Же ошол нерсенин күткөн нерсесин айтыш керекпи?
Ушул учурда деле мамилени бекемдөөдө кандай кылыш керек? Кээ бир учурда ушунун айынан дагы мисалы мамилелер сууп кеткен учурлар дагы болот, ушул эле үй бүлөлөрдөчү. Негизи мен Бакыт клубунун негиздөөчүсү болом. Бул клубтан дагы бул нерселер аябай мындай толугу менен өтөбүз да. Маселеден чыгуу чыкмалар өтө көп. Анткени үй бүлө куруунун алдында негизи эркек менен мырза менен айымдын ортосунда келишим болуш керек да. Эми бул жерде ооз-эки келишим деле болот. Аны сөзсүз түрдө документ түрүндө аны баягы печать коюп деле тактаганын кереги жок. Бирок антсе деле жакшы да. Бул өзү үчүн, Ал башкача айтканда силер мамлекет куруп атсаңар, мамлекеттин өзүнүн конституциясы бар, туурабы? Ошол сыяктуу силерди деле мамлекет куруп аткан болсоңуздар, анда сиздин дагы конституцияңыз болуш керек да. Ал конституцияңызда эмнелер жазылыш керек? Мага кандай мамиле кылса болот, жана мага кандай мамиле кылса болбойт. Мен кандай мамиле кыла алам, жана кыла албайм, деген нерселер жазылганда, биз баягы адамды толук кандуу анын ички дүйнөсүн дагы баягы билип, же болбосо ошол жазылган конституцияга дагы тирелип, сен ушинтип айтпадың беле деп көрсөтүп турган дагы оң да. Анткени көбүнчөсү айтат мени күйөөм урат, мисалы үчүн мени түртөт, тилдейт деп, мындай көрүнүштөр өтө көп да үй бүлөлөрдө. Эмнеге? Анткени айымдар башынан эле ошол мырзасына өтө ыңгайлуу болуп алышкан да. Мырза деле айымды мен сени урам, тилдейм, мен сени сөгөм, же болбосо түртүп турам деп, же басынтам деп албайт да. Аял кылыпчы. Ал деле ичинен баягы мындай ойлорунда алат да, мен жакшынакай жубай кылып, жакшынакай кийинтип алып, жакшынакай ээрчитип жүрөм деп эле алат. Бирок эркектер деле мындай айымды мен айтып кеткенде баягы башында түртүп көрөт да. Мындай түртүп көрөт. Эмне дейт экен депчи, анан айым эми түртүп койдук, эчтеке болбойт деп унчукпай койсо, эмкисинде мынтип чаап көрөт да. Чаап көргөндө дагы унчукпай койсо, буга боло берет экенде деп дагы ош бетер баягы күчүн дагы күчөтөт. Ошон үчүн баягы түртүп көргөндө эле силер айтышыңар керек. Мага андай мамиле болбойт. Мен айыммын, мен назикмин. Мен мындайды каалабайм депчи. Эркек деле түшүнөт, ал деле айбан эмес да. Көпчүлүк айымдардын баягы эми ыйлашып баягынтип келишет да, жазгандарынан окусаңар деле чындыгында бооруң ооруйт. Бирок боору ооруйт дегенде бул жерден көпчүлүк айымдар өздөрү буга жол ачып берген да, мындай мамилегечи. Ошон үчүн силер өзүңүздүн конституцияңызга эмне деп жаза аласыз? Кандай мындай мисалы үчүн тизме түзүлөт бул жерден. Ошону ойлонуштуруп көрүш керек да. Мисалы үчүн мен айтам дайыма кыздарыма, микроволновка, холодильниктин деле өзүнүн инструкциясы бар, Микроволновкага жазылып турат, мага темир салсаң жарылам, жумуртка салсаң кир болом деген сыяктуу. Холодильникте деле өзүнүн кандайдыр бир инструкциясы бар. Ошол сымал айымдар өзүнүн инструкциясын билишпейт да. Билген болсо, алар айтмак да, мен мындай кылып мага мамиле кылсаң, мен ыйлайм, мисалы үчүн, мындай кылып мамиле кылсаң, бир жерим көгөрөт, же сынат, мен назикмин деген сыяктуу. Башкача айтканда өзүнүн инструкциясын мындай толугу менен айтып бергенде эркек деле ойлонот да. Эркек деле эми көзү ачык эмес да. Бул айым кандай экенин, эмне экенин билишпейт. Ошон үчүн айымдар негизги өзүн билгени жакшы да. Өзүн түшүнгөнү жакшы, өзүн баалаганы жакшы. Силер канчалык өзүңөрдү бааласаңар, канчалык өзүңөргө туура мамиле кылсаңар, ошончолук силерди дагы айлана чөйрө баягындай кабыл алат, жакшы мамиле кылат, жакшы көрөт. Ооба, эң туура айттыңыз. Рахмат, Венера эже. Бизде суроо бар экен. Үй бүлөнү аял башкарса эмне болот дейт? Үй бүлөнү аял башкара албайт да негизи. Үй бүлөнү аял башкарса, эми кыргыздарда айтат го, көөп кетет депчи. Ошол сыяктуу дагы баягы ички сезимдер, мен кыла алам, көрдүңбү мен сенден кыйынмын деген сыяктуу баягы ойлор да пайда болушу мүмкүн. Бул эркекти да басынтат, анын намысына тиет. Бунун негизинде мамиле бузулат. Үй бүлөнү бизге башкарыштын кереги жок. Биз
баягы амалкөй болуш керекпиз да. Эми амалкөй дегенде мен башкарбасам болбойтпу деген сөз эмес. Биз амалкөйлүк менен кандай гана көйгөй болбосун, кандай гана маселе болбосун, баары бир деле жолун таап чыгып кетебиз. Болгону туура сөз, туура мамиле, туура өзүн алып жүрүү болуш керек да. Анан бул суроого дагы тиркеме кылып кетейин. Мисалга алганда көпчүлүк айымдар баягы күйөөгө баягы гүл сыяктуу тийишет, ушундай сонун гүл сыяктуу тийишет. Баардык баягы жалбырактар ачылып, жалбырак эмес, эми гүлү деп коелу, ачылып. Анан көбүнчө гүлдөрдү карасаңар, эми 4 жалбырактуу гүл элестеткиле, бул жерде көбүрөөк экен. Эми негизги аялдын 4 жалбырагы болот да, мындай гүлү болот. Гүлү ачылат. Анан күйөөгө тийгенден кийин айым киши өзүн тыштап салганда баягы 4 гүлдүн ичинен бул 4 абал деп койсок болот да. Айымдын 4 абалы болот. Бул кожойке абалы, бул дагы биз көп мындай басымдатып айтабыз бакыткулуунда. Кожойке абалы, бул сөзсүз түрдө любовница абалы, кандай гана уят болбосун, бирок башка сөз жок менде. Бул деген сөзсүз түрдө секелек кыз абалы болуп саналат да. Башкача айтканда бул 4 абалды туура алып жүрүш керек. Бирок көпчүлүк учурда айымдар 4 абалдын ичинен бирөөсүн эле калтырып калышат да, өздөрүнөчү. Кожойке абалында кала беришет. Ушул гүлдүн 3 жалбырагын алып салсаңар, бир эле баягындай ачылган гүлү калып калса, адамдар ага кандай мамиле кылышат? Кайдыгер мамиле кылышат? Карабайт, жыттагысы да келбейт. Алдын эми мындай сүйкүмдүү эмес көрүнөт, Ошол сыяктуу айым дагы ошондой да. Мисалы үчүн Ханыш абалын менен баягы Кожойке абалы калып кала турган болуп, эки абал жок болуп кетсе, бул эки жалбырак менен деле ал гүл сүйкүмдүү көрүнбөйт да. Ошон үчүн айым киши 4 абалды тең бирдей тең алып жүрүш керек да. Анан бул абал, мисалы үчүн Кожойке абалында дагы карап көрсөңөр, көпчүлүк айымдар дагы өздөрүн туура эмес алып жүрүшөт да. Жашоодо эмнеге? Анткени бир эле мисал келтирип кетейин. Биздин жашоодо мисалы үчүн мебель жасаган, эмерек деп коебу кыргызча. Эмерек деп котордум да. Эмерек жасаган адамдар дагы бардык ушундай эмеректерди айымга ыңгайлаштырып жасалган да. Жада калса бизде комод дагы бар, Анан биз баягы өзүбүздүн духилерибизди, спонжик, башка косметикаларыбызды кол жеткис кылып, ыңгайлуу кылып жасап берген да. Карасаң эле кол жетип, баягы ала турган кылып жасалган, Бардыгы биз үчүн жасалган, ыңгайлаштырылган. Бирок Кожойке абалында ушул кожойкелер өздөрү түшүнбөйт да ушунучу. Эркектин эмнеге орду жок үйдө? Көбүнчө эркектин орду жок үйдөчү. Анан менин күйөөм машинеде эле отура берет, көчөдө эле жүрө берет, же болбосо достору менен эле жүрөт. Күйөөңүз үйгө келгенде ал балдар ызы чуу кылышы мүмкүн, Мүмкүн күйөөңүз чарчап келет баягы жумуштан. Тынчтык керектир ага. 5-10 мүнөт, жарым саат кандайдыр бир өзүнүн ордунда отургусу келет, ойлонгусу келет, өзү менен өзү болгусу келеттир, Бирок үйдүн бардыгы бул айымдыкы да. Кухня да айымдыкы, баягындай спальня дагы, зал дагы айымдыкы болуп кетет да. Эркектин орду жок үйдөчү. Ошон үчүн мен кыздарга дайыма айтам да, силер чыныгы кожойке болсоңуздар, анда мырзаңызга жакшы, ыңгайлуу, ага баягы жаккан кандайдыр бир орун бергиле депчи. Мүмкүн бул кресло болоттур, Ал креслосуна отура турган болсо, анда балдарга айтыш керек. Атаң азыр өзүнүн ордунда отурат. Ага тийишпе. Ал жөн эле отурат го деши мүмкүн, балдар. Ооба жөн эле отурат, бирок ал өзүнүн ойлору менен отурат деп баягы ага ыңгайсыздык жаратпаш керек да. Ошондо эркек дагы мен да үйүмдө ордум бар деп сезет да. Анан эркектин орду жок болсо дагы кыйын да. Анан орду бар адамдын буюмдарынын дагы орду болуш керек да. Көбүнчө эркектердин баягы инструмент, аспаптары каякта жатат? Балкондо бир жерде жатат, анан баягы кычка чалып берчи десе,
кычкач каякта десе көбүнчөсү балкондо дейт, же болбосо гаражда дейт. Анан эркек барат таппайт да. Тапер дейт, анан дагы уруш жаңжал чыгат. Ал жакшы көргөн, колдонгон же болбосо негизи мындай көп баягы жумушундагы керектүүлүүчү нерселерди көрүнүктүү, жакшы, ыңгайлуу жерге тизип, илип болобу, башкача болобу коюп койгон оң да. Анан боло берет бул балкондо жата берсе деген да болбойт да. Кош көңүл болбош керек. Ошон үчүн ал дагы, эркек дагы, мага дагы бул камкордугун көрсөтөт экен деп ошондо түшүнөт да. Биз эркекке баягы тамак берип, анын үстүн жууп, баягы кийимдерин жууп, бүтүктөп, ага балдарын караганыбыз ал камкордукка деле жатпайт. Бул биздин милдетибиз да. Камкордугубуз бул чындыгында анын каалоолорун, анын сезимдерин баягындай бакаштырып, ошого көз жүгүртсөк туура. Чоң рахмат. Айымдарга аябай эле түшүнүктүү болуш керек деп ойлоп атам. Алла ыраазы болсун. Бизде суроо бар экен. Көпчүлүк аялдар эшикке чыкканда жасанып чыгышат. Үйдө өздөрүн карашпайт. Ушул боюнча кеңеш бере кетесизби дейт. Ооба, бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Жолук салынып жүрөм да дегендер да бар. Үйгө келгенде чечип, багындай өзүн карашпайт дагы, кийимдерине деле, өзүнүн келбетине деле көңүл бурбайт. Бул жерден кеңеш оңой эле да. Силер эшикке эми жолукчан айымдар болбосо деле, баягы эшикке биздин кыргыздар эми көбүнчөсү кандай кылат экен? Эшикке баягы кийгенге ыңгайсыз болуп калган кийимдерди үйдөн кийет экен да. Бул өтө туура эмес нерсе да. Анткени эшикке кийген кийимдер үйгө кийгенге ыңгайсыз. Анткени ал баягы трикотаждан жасалган эмес. Же болбосо айымдар көбүнчөсү халат кийишет. Мен эми мындай тамаша түрүндө айтам да кыздарымачы, окуучуларыма. Кытайлар ушу халатты атайын ойлоп тапкан болуш керек, тиги демографияны азайтыш үчүн депчи. Анткени халат деген нерсе бул өтө мындай жагымсыз көрүнүүчү бир кийимдердин арасына кирген мындай кийим да. Айымдар көйнөк кийгиле үйдөн. Канчалык силер көйнөк кийип, канчалык жагымдуу болсоңор ошончолук жакшы да. Жыпар жыттардан себингиле, духилердин түрлөрү көп. Өзүңөргө ыңгайлаштырылган, күйөөңөргө ыңгайлуу, жакканын алып себингиле. Анан чач тарагандан дагы баягы кээбирки айымдарыбыз баягы тартынат экен да. Леним. Чач тараганга негизи 2 мүнөт кетет да. Өзүн караганга 5 мүнөт кетет. Келбетин боёп, же болбосо жакшы көйнөк кийгенге дагы 5 мүнөт кетет. Болжол менен бардыгына 15 мүнөт кетет күнүнө. Мырзаңыз менен өмүр бою жашайсыз. Туурабы? Мырзаңыз жаныңызда көбүрөөк болушун кааласаңыз, анда өзүңүздү карашыңыз керек. Бул жерге өзүңүзгө эле баягы холодильниктин бетине болобу же өзүңүздүн дептериңизге тизме тизип алсаң, мындай жазып алган жакшы да. Мен үйдөн баягы кандай болуп күйөөмө жагымдуу көрүнсөм болот деген тизме. Тизмеде эмне эле жазылышы мүмкүн? Үйдөн жагымдуу кийим кийем, баягы көйнөктөрдөн, же болбосо жыпыр жыттуу духилерден себинем. Кыска болобу, кандай болот? Бул жерден мындай Айырма жок. Айырмасы жок. Ушул нерсени эле колдоном деп тизме. Бирок кайсыл бир тизмедеги пунктту кылбай койсом, мен өзүмө өзүм баягындай штраф кылам. Деп өзүңөргө штраф. Бүгүн көйнөк кийбей койсом, анда күйөөмө манты жасап берем, мисалга. Манты жасагандан көп мындай тартынат да, жумушу көп, кыйыныраак деген сыяктуу. Башкача айтканда, силер өзүңөргө убада бергенден кийин аны аткарышыңар керек. Чоң рахмат. Аябай жакшы сүйлөп бердиңиз, машалла. Бизде дагы суроо бар экен. Элди башкарганга уруксатпы динибизде дейт. Мен негизи динден мындай билимим жок да. Ошон үчүн дин боюнча көп сүйлөбөйм. Анткени акым жок. Дин менен сүйлөгөнгөчү. Бул жерден жакшы биздин өзүбүздүн баягы
устазаларга кайрылып бул суроону берсеңиздер жакшы да. Мага эмес, мен психолог. Туура. Венера эже, анан бизде дагы муну балага жасаган мамиле боюнча дагы сураам келип туруп да, биздин балдарыбызга, ошол эле ата-энелердин. Биз көрүп отурабыз, кээ бир ата-энелер мисалы коомчулук жайларда деле балдарын кагып, урушуп, анан ушундай бир кээ бир учурларда бул тарбия маселесине дагы кирип кетет, жалпы караганда. Анан ошо үй бүлөдө балдарга мамиле жасоодо биз кантип жакшыртышыбыз керек? Ата-эне кандай мамиле кылыш керек? Мен байкашымча кыргыздар көбүнчө балдарына эмне деген сөздөрдү айтат, тигинин баласын карабайсыңбы деп салыштырабыз. Көбүнчө биз салыштырабыз. Бунун баласын карабайсың, тигини карачы деп эле ушинтип баягы элдин баласы деген нерсе аябай мындай бекемдеп калган да. Энелер, силер ойлонуп көргүлө да, мисалга алганда, сизди балаңыз эч ким менен салыштырбайт го. Сизди балаңыз тиги кошунанын апасын карачы, ал деген кандай суйкаган, сонун аял болуп жүрөт. Сиз деле ошондой боло албайсызбы дебейт го. Сизди кандай болсоңуз ошондой жакшы көрөт балачы. А эмнеге сиз балаңызды бирөөгө салыштырып, же болбосо аны баягындай ыңгайсыз абалга алып келесиз да. Сиз деле балаңызды кандай болсо ошондой кабыл алсаңыз болот. Ошондой сүйүп, жакшы көрсөңүз болот да. Бул өтө катуу тиет да. Мисалга өзүңүз деле элестетип көрсөңүз, сизди балаңыз ошентип айтып атканы туурабы? Аябай катуу тиет да энегечи. Анан баягы мен аябай мындай жакында эле торговый центрден барып калып көрүп калдым да. Ата-энелер күйөөсү менен аялы мороженое жеп кетип атат да. Кичинекей баласы артынан эми буттар кичинекей, жетишпей атат. Анан баласын урушуп атат. Баспайсыңбы, эмне аякта кечке турасың деген сыяктуу, Тиги байкуш чуркап келатат. Анан алаксып калды бир нерсеге бала. Анан ошондо аял айтты да, мен сени азыр ушул жерге таштап кетем депчи. Бул өтө мындай ушул сөз негизи аябай балага оор тийчү сөздөрдүн бири болуп саналат да. Ошол жерден бир барып айткың келет да, балага мындай мамиле кылбачы депчи. Аябай мындай бооруң ооруй турган сөз да, бирок бизде айымдар аябай көп колдонот экен да бул нерсени. Мен сени ушул жака таштап кетем азыр деп баягы коркутканды жакшы көрүшөт. Эч убакта балаңызга андай сөздү айтпаңыздар. Бул өтө чоң жаңылыштык болот. Анткени бала деген баягы төрөлгөндөн баштап энесинин жанында болот эмеспи? Үзгүлтүксүз. Анан бала үчүн энесинен ажыроо бул кандайдыр бир өлүм сыяктуу кабыл алат да. Ошон үчүн ага өтө катуу тиет бул нерсе. Анан экинчи нерсе баягы балага көңүл бурганды да билиш керек да биздин айымдарчы. Психологияда жабырлануучу деген атайын термин бар, жертва. Ал өтө мындай коркунучтуу дагы, өтө оор акыбалдардын бири да. Бирок бул акыбалдарда биздин кыргыздар мындай көпчүлүгү жашап келет. Бул акыбал эч бир адамды жакшылыкка алып келген эмес. Көпчүлүк учурда ооруларга, көйгөйлөргө алып келет. Бирок бул дагы бала тарбиядан башталат да. Мисалга алганда, бала дагы баягы сүрөт тартып энесине келип көрсөтөт, апа карап койчу деп, апасы болсо тамак жасап атып, азыр балам сонун болуптур деп баягы тамагын дальше жасай берет. Атасына барат. Атасы дагы телефон чукуп отурган болот. Сонун болуптур деп 2 мүнөт, 2 секунд карап коет. Мисалы, дагы бир тууганына барат. Ошентип анан кетип баратып жыгылып, тизесин жарадар болгондо, анан баягы 3 адам тең чуркап келет. Эмне болду деп. Эмне болду? Деп баягы ошол тизесин карап, өп, жыттап, жаным деп баягы сонун сөздөрдү айтып, ага көңүл бурат. Бала деген өтө акылдуу. Мээ дагы акылдуу. Баланын да мээси акылдуу. Эмнеге? Анткени бала да түшүнөт да. Мен качан гана жабыркаганда мен көп өзүмө көңүл бурам. Анан чоңойгондо дагы ушул көрүнүштөрдү байкасак болот. Жөн-жөндөн туруп, ооруп калган, баягы жабыркаган абалдарды көрсөк болот да. Бул уже бала тарбиядан башталат. Рахмат. Рахмат, Венера эже. Бизде суроо бар экен. Аял менен эркектин укугу бирдейби дейт. Жок, бирдей болбойт эч убакта. Укук деген негизи орусчасы кандай болуп калат?
укук. Бизде право да? право болуп калат. Ооба. Биздин укугубуз ар башка да, бирок ар бир укук эмнеге алып келерин билишибиз керек да. Укук деген ар бир адамды баягы кандайдыр бир баалуулукка, маанилүүлүккө, кандайдыр бир сапаттарга алып келет. Баягы ар бир нерсенин кандай десем, өзүнүн маанилүү нерселери болот го. Ошол сыяктуу силер өзүңөрдө кандай укук бар айымдарда, ошону билүү жакшы да. Мисалга алганда, биз ойлойбуз, айымдар, менин укугум жок. Мен кыйкырганга, баягындай сөккөнгө укугум жок. Бул туура нерсе. Ооба, бизде укук ага жок. Бизде деле эмес, эркектерде деле жок мындай укук. Анткени бул жаман сөз да. Жаман сөз чыкканда мындай көп проблема башталат, көп мындай керексиз нерселер башталат. Анткени көп нерселер сөздөн да. Анан ар бир үй бүлөдө укук ар башка болушу да мүмкүн да. Мисалы үчүн мусулман үй бүлөлөрдө өтө бул укукка көп маани беришет. Көп баягы динге салыштырып карап, ошентип жашаганды үйрөнүшөт. Башкалар болсо өздөрү кандайдыр бир укуктарын жазып алат. Сен бүгүн посуда жуйсуң, сен бүгүн үй жыйнайсың деген сыяктуу. Бул деле укукка кирет. Милдеттерге кирген менен бирок укуктуу болуп калат да кийинчерээк адам. Бирок укукту бускандан кийин уже кандайдыр бир күнөө болуп калат да. Адам дагы өзүн күнөөлүү сезип баштайт да. Ошон үчүн эми укук ар башка. Эркектин укугу башка, айымдын укугу башка. Эркек айымды камсыздайт, айым киши үйүн, үйдөгү адамдардын маанайын көтөрүп, баягындай жакшы, кандай десем, сезимдерди тартуулайт да. Чоң рахмат. Эми Венера эже, бизде дагы бир ушундай бир суроо бар. Үй бүлөдө негизи эле жолдоштор азы кылууда. Аял киши кандай мамиле кылыш керек? Кандай жолдошко болушунча көңүл бөлүшү керек? Негизи жолдоштор азы кылууда биз урушканды туура үйрөнүшүбүз керек да. Туура урушканды үйрөнүшүбүз керек. Кыргызчам жакшы эмес да, ошого бир аз айта бериңиз. Туура урушканды үйрөнүш керек. Биз урушканды билбейбиз да. Биз урушканда эмне кылабыз? Бизде посуда тарсылдайт, идиш аяк, эшиктер тарсылдайт, дагы башка бир нерсе тарсылдайт. Анан таарынганыбыз, сезимдерибиз баары бетке чыгып калат. Былтыйып калабыз, кыялыбыз көрсөтөбүз, ороңдойбуз, же болбосо жаман сөздөр чыга баштайт. Бул ошол биздин урушканды билбегендигибиз да. Эмнеге? Анткени сөз байлык жок. Эмнеге? Анткени биз жөн эле өзүбүздүн ичибиздеги сезимдерди сөз менен айта албайбыз. Мисалы үчүн посуданы тарсылдаткандын ордуна күйөөңөр мисалы үчүн кечирээк келип, же болбосо магазинден баягы дүкөндөн билбейм, бирдемени ала кел десе унутуп калган болсо, силер эмне кыласың? Посуданы тарсылдата баштайсыңар. Анын ордуна ошол нерсени, ичиңерде болуп аткан нерсени сыртыңардан айтып койсоңор, ал да кыйналбайт, биз да кыйналбайбыз. Анан көп айтат да, мен күйөөм өтө жиндене берет. Мен уруш баштаганда, мен сөз ооз ачып баштап, сөз башын баштаганда эле күйөөм жинденип урушат депчи. Жактырбайт, укпайт, кетип калат депчи. Эмнеге? Анткени эркек киши дайыма максат менен урушат. Кандайдыр бир максатка жетүү үчүн урушат да. Аял киши максатты жок уруша берет да. Ошон үчүн силер ойлонуп көргүлө, кайсы максат менен уруш чыгарып атасыңар? Ошол маанилүү нерсе да. Максатыңыз жок болсо, анда ушу уруш чыгаруунун деле мындай кажети жок. Анан сезимдерди бир тизмеге жазып алгыла, интернеттен карагыла, сезимдердин кандай аттары бар. Мисалы үчүн, мен кыжырланып атам, мен жаман болуп атам, мисалы үчүн. Жаман болуп атам дегенде, эмнең жаман болуп атат деп сурайт. Ошон үчүн тагыраак айтыш керек. Анан урушканда дагы баягы, сен ушундайсың, сен жамансың, сен кылбайсың, сенин колуңан келбейт, же болбосо сен мага көңүл бурбайсың деп. Баардык сөздү биз сенден баштайбыз. Өтө туура эмес нерсе да.
Биз качан сенден баштаганда бизди укпайт. Менден башташ керек да. Орустарда айтат, я концепция деп айтылат да, негизи психологияда. Есть я концепция. Менден баштасаңыз, мен ичим сыздап атат. Сен кетип калганыңа. Мен ыйлагым келип атат. Мен кыжырланып атам. Мен ачуум келип атат, же болбосо мен кандайдыр бир өзүңөр жөндөн баштагыла. Анан конкреттүү түрдө эмнеден. Анан ушул эмнеден кийин эмнеге жеткиңер келди. Башкача айтканда, максатыңар эмне? Ушул сөздүн башындагы башталышынын максаты эмне билиш керек да. Ошондо уруш туура нукта жүрөт. Башкача айтканда, уруш болбойт. Эркек деле түшүнөт, бул аял анда мындай сезимдер мындай экен, жаман болуп атыптыр. Анан сен, мисалы үчүн, бул мен мындай акыбалдан чыгыш үчүн сен эмне кылышың керек билесиңби деп дагы айтып койсоңор болот, эмне кылышым керек дейт. Мындай кылсаң болот, мисалы үчүн, мени кучактап өпүп кой, же сылап кой башыман. Болду. Уруш болбойт, ошол эле да. А биз болсо баягы посуда тарсылдап баштады, болду. Ал бир жумага созулган иш болот да. Бул көбүнчө адамдардын нервин да бузат, баягындай үй бүлө ичиндеги маанайды да бузат, баланын да настроениясын бузат, маанайын. Аял кишинин маанайы жок болсо, үй бүлө ичиндеги баардык адамдардын маанайы жок болот. Анткени эң негизги баягы жүргүнчү, үй бүлөнүн жүргүнчүсү бул айым да. Туура айтасыз. Аял киши канчалык ажарлуу, канчалык өзүн бактылуу көрсөтүп турса, демек ошол үй бүлөдө деле бакыт бар экендигин көрүп турабыз да. Ошол эле учурда Венера эже, биз ушул аял кишилер жолдошубузга кантип колдоо көрсөтө алабыз? Ошонун көрсөтүп берген учурда биз кандай мамиле кылышыбыз керек колдоо көрсөткөндө? Азыркы учурда көпчүлүк эркектер баягы айымсымал болуп калды, мен күйөөм акча таппайт, аракет кылбайт, жүктүн баары менин мойнумда деген айымдар көп да. Бунун негизинде дагы деле баягы силер өзүңөрдү карашыңар керек да, айымдарчы. Эркек качан гана өзүнүн баягы ички күчтүүлүгүн жоготот, өзүнүн эркин жоготот, өзүнө ишенбей калганда, өзүнүн күчүнө ишенбей калганда, өзүнүн баягы безопасность, коопсуз болот, коопсуздугун коргой албай калганда, же көзү жетпегенде. Ошон үчүн биринчиден эркекти деген дайыма спорт тармагына жумшаш керек да, барып машык депчи. Билбейм, кире көтөрөсүңбү, же болбосо чуркайсыңбы, кандайдыр бир спорт менен алектенишиң керек. Анткени булчуң көбөйгөндө эркекте, эркек өзүнө дагы баягы ишеним көбөйөт да. Анткени ал өзүн коргой алат. Өзүн коргой алган адам жандагы айымын дагы, баласын дагы коргой алат. Бул өзүнө болгон ишеним күчөйт да. Анан эркек дагы баягы өзүнүн кыялдарын айтат аялына. Ушундай иш баштагым келип атат десе, аял туура эмес экенин билет, мисалы үчүн, ал иш баягы банкрот болот деп аны түшүнөт. Ой, сенин колуңан келбейт, ал деген иш деген жүрбөйт, билбейсиңби деп баягы биз өзүбүз эркекти коргогонго аракет кылабыз дагы, ал иштен алып калганга аракет кылабыз. Бирок бул дагы туура эмес да. Анткени силер эркекти коргоп калбайсыңар, болгону эркектин ичиндеги баягы өзүнө болгон ишеничти өлтүрүп саласыңар да. Бул жерден кандай туура айтыш керек? Менин оюмча бул баягы банкрот болуучу нерсе. Бирок мен сага ишенем. Сенин колуңан келет экенине ишенем. Анткени сенин колуңан келчү деп мурунку анын баягы достиженияларын белгилеп өтүшүңөр керек да. Анткени ар бир эле адамдын өзүнүн кандайдыр бир баалуулуктары же кандайдыр бир өзүнүн жетишкендиктери болгон, ошолорду белгилеп өтсөңөр, ал дагы өзүнө ишенип баштайт да. Анан деп өзү ой жүгүртөт. Бул сенин чечимиң болуш керек. Сен өзүң чечишиң керек. Менин оюмча ушундай, бирок мен сага ишенем деп. Жакшы. Эң сонун кеңеш айттыңыз. Венера жанын дагы бизде айымдарыбыз бар да, үй бүлөдө мисалы өзүн жериген, өзүн
сүйбөгөн, дайыма четке алган айымдарыбыз бар да. Биринчи орунга койбогон. Мисалы, ар бир эле айым өзүн дагы сыйлаш керек, өзүн дагы кадыр баркы бар дегендей. Ошол айымдар эмне үчүн алар өздөрүн мындай сүйбөйт? Эмне үчүн алар өздөрүн ушунчалык жемелеп келет? Ушул боюнча да бир өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтсаңыз. Айымдар эптеп эле күйөөгө тийип алсам дейт да. Анткени күйөөгө тийсем эле бактылуу болуп кетем деп ойлойт. Күйөө мырза пайда болсо эле мени бактылуу кылып кетет деп ойлойт. Бирок мисалы үчүн гүл өстүргөндө эле горшоктун ичинде дайнек жок болсо, бактылуулуктун даны жок болсо, ага канча суу куйба, ал жактан эчтеке өсүп чыкпайт. Эч бир эркек, эч бир мырза айымды бактылуу кыла албайт, кыздар. Бул чоң силердин жаңылышыңар да. Бактылуулук биздин өзүбүздүн ичибизде болот да. Анан бул жерден силер өзүңөрдүн баалуулугуңарды, айымдар негизи баалуулукту каяктан түшүнөт да, өзүнүнчө. Башка адамдардын оозунан түшүнөт. Эркектерди карасаңар, алар өздөрүнө ишенет, алар өздөрүн сүйөт, жакшы көрөт. Жок, мен жакшымын, мен сонунмун деп турат. Аял кишиге сен кыйшык экенсиң, сен боюң кичинекей экен, аябай семиз экенсиң деп койсо, болду. Ал ошого ишенет дагы, ошол ойлор менен бирөөнүн ою менен жашап жүрөт да. Өзүнүн баалуулугун түшүрүп, багы маанайын түшүрүп, нааразы болуп жашоого, А эркекке мисалы үчүн сен семиз экенсиң, сен мындай экенсиң, жок андай эмесмин дейт, мен сонунмун дейт, каяктан айтпачы депчи. Ошондон эле үлгү алгыла да, эркектерден элечи бул жерден. Эч кимге ишенбегиле, силердин кандай болбосоңор деле дүйнө жүзүндө сулуу эмес айым жок да. Болгон да эмес. Анткени Алла Таалам баарыбызды индивидуалдуу, сулуу, сонун кылып жараткан да. Болгону силер өзүңөрдүн баалуулугуңарды издеп карап, көзүңөрдү ачып көрүшүңөр керек. Баалуулугуңар эмнеде болушу мүмкүн? Силердин келбетиңерде макул болушу мүмкүндүр, бирок негизги баалуулук бул силердин ишеним, өзүңөргө болгон ишенимде. Канчалык силер өзүңөрдү баалуу сезесиңер, канчалык сулуу сезесиңер, канчалык акылдуу сезесиңер, канчалык жагымдуу сезесиңер. Анан кийин көпчүлүгү мен өзүмдү сүйөм деп барып маникюр, педикюр жасап атат, багы прическасын жасап атат, кийим алат. Бул сүйүүгө кирбейт. Бул болгону камкордукка кирет. Камкордук менен сүйүүнү алмаштырбагыла. Камкордук бул мындай иш аракет, жасоо. Сүйүү бул сезим. Силер күзгүдөн көрүп, өзүңөрдү мен сени сүйөм деп көргүлө. Же колуңар мен кичинекейимде ушундай болчумун деп, колумду карап, мен өзүм сүйөм дечим да, апамса, ой, өлүңдү берейин, тим эле өзүн сүйүп калганын деп айтчу эле да. Бирок өзүн сүйгөн бул сонун нерсе да, силердин баалуулугуңарды көтөрө турган нерсе. Силер өзүңөрдү баалуулугуңарды түшүнсөңөр, башкалар силерди баалайт. Это важно. Чоң рахмат, Венера эже. Бүгүнкү биздин эфирибиз өзгөчө кызыктуу болду деп аябай ишенем. Венера эже азыр ушу менен биздин эфирибизди аяктап баратат. Эми өзүңүздүн биздин көрөрмандарга бир оюңузду, каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз. Каалоо тилектерим баарыңар эле бактылуу болушуңарды каалайм. Анткени бактылуу болгонго ар бир адам, ар бир инсан, ар бир айым татыктуу. Бактылуулук силердин ичиңерде, аны унутпашыңар керек. Эч кимди здесь бул жерден күнөөлөгөн болбойт. Мен тагдырым ушундай экен, мен ушундай болуп жаралып калыптырмын деген болбойт. Анан сулуулугуңарды баркташыңар керек да. Мисалы үчүн өзүңөрдү сүйсөңөр, силер өзүңөрдүн келбетиңерди оңдогонго аракет кылбайсыңар. Ойлоп көрсөңөр, азыркы учурда көпчүлүгү татуаж жасайт, ооздорун багы жасашат, көздөрүн жасашып атат. Анан бул өзүн сүйбөгөндүккө жатат да. Бул деген чоң мындай туура эмес иш да. Анткени силер Алла Таалам берген келбетти алмаштырып аткан болосуздар. Мисалы үчүн апаңарды жакшы көрөсүңөр, же мисалы үчүн сиңдиңерди. Ошол сиңдиңерди жакшы көрөсүңөр, апаңарды жакшы көрөсүңөр, апаңарды жакшы көрсөңөр, ошонун апаңардын келбетини дагы өзгөрткүңөр келеби? Апаңардыга дагы оозун дулдутуп жазаткыңар келеби? Апаңарга мисалы үчүн татуаж жазаткыңар келеби? Ошону ойлонуп көрүңүз да. Жок, жазаткыбыз келбейт. Анткени биз аны ошол бойдон жакшы көрөбүз, ошол бойдон сүйөбүз. Ошол бойдон өзүңөрдү да сүйгөндү үйрөнгүлө да.
жашоону үйрөнгүлө, акча тапканды үйрөнгүлө, сүйгөндү үйрөнгүлө, бактылуу болушту үйрөнгүлө, баардыгын үйрөнсө болот. Анан кийин булар жөн эле акча жасап атат же болбосо өздөрүнө кандайдыр бир кызыкчылыктары бар деген бул чоң жаңылыштык. Баардык нерседен өзүңөргө ыңгайлуу, өзүңөргө пайдалуу маалыматтарды алып ошо менен колдонсоңор, бул билим алгандыкка жатат да. Ошон үчүн билим алуу кабырга чейин билим ала бергиле да. Динден болобу, башка жактан болобу, билим дайыма силердин жашооңорду түзүүчү, бактылуулукка алып келүүчү жолдордун бири. Чоң рахмат, Венера эже. Бүгүнкү биздин эфирге келип бергениңиз үчүн да сизден терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу көрөрмандар, үй бүлөңүздөрдүн шамы эч качан өчпөсүн, дайыма үй бүлөңүздөрдүн шамы жанып турсун демекчибиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.